Жогорку кеңештин ишмердүүлүгү боюнча демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюм мониторинг жүргүздү. Долбоордун уюштуруучуларынын айтуусунда парламенттин 2011-жылдын январь айынан 2014-жылдын декабрына чейинки ишмердүүлүгүн анализдеген. Анын жыйынтыгы бүгүн Бишкектеги Парк-отель комплексинде коомчулукка жарыяланып, төмөнкү жана жогорку көрсөткүчтөгү фракциялар менен депутаттардын аты аталмакчы. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай, өлкөдөгү жалгыз куткаруучу тик учагын Орусия оңдоп берерин айтышты. Эскерте кетсек, 2004-жылы Россия берген тик учактын иштөө мөөнөтү жетип, жүргүзүлбөй турган эле. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри менен жолугушуусунда сөз болуп, ага $1,5 миллион акча каражаты жумшалаары айтылган. Анда оңдоо иштерине кетчү чыгымдарды Орусия тарап көтөрөрү да кошумчаланды. Эмгек миграциясы жана жаштар министринин басма сөз кызматынан маалымдагандай, өлкөдө 1, 5 жана 9 май күндөрү эс алуу күнү деп белгиленди. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясынын эмгек кодексине ылайык 9 май дем алуу күнүнө туш келгендиктен 11 май дүйшөмбүгө жылдырылганы кабарлашты.